Бүгүнкү темабыздын аталышы белгисиз артиклдер. Демек, белгисиз a артикли. Жардамга бизге Essential Grammar in Use Raymond Murphy'nin китеби керектелет. Жана an белгисиз артикли one деген бирди түшүндүрүп турган сөздөн келип чыккан. Десем, биринчи e тамгасы жок болуп, андан кийин бул a жана an деген тамгалардын айкалышы калып калган. Мааниси деле окшош, ошол an деген бир дегенди түшүндүрө турган мааниде колдонулат. Азыр өзүңөр деле мисалдардан байкайсыңар болуш керек. Биринчи эрежебиз бул бир нерсе же бир адам жөнүндө айтып жатканда биз an артиклин колдонуп келебиз. Мисалы Бакыт банкта иштейт. Бакыт works in a bank. Бул жерде a дегенибиз ушул банкка тийиштүү. Кандайдыр бир жалпысынан белгисиз банк. Ал эми белгилүү банк жөнүндө сөз болуп жатса, анда биз белгилүү the артиклин колдонобуз, бирок ал жөнүндө кийинчерээк маалымат. Ошол эле учурда адам деп айтып кетпедикпи? Алардын алдында белгисиз артикл коюлбайт, анткени биз адамдын атын жөнүнө атап атканда кандайдыр бир белгилүү адам жөнүндө сөз болуп жатканын анык. Экинчи учурда ошол эле бир нерсе же бир адам өзү эмне экенин же кандайдыр бир аныктап бере турганда биз ошол a белгисиз артиклин колдонобуз. Мисалы, ошол эле Бакытка кайрылсак, Бакыт ким банкта иштесе, анда ал клерк болуш керек. Бакыт is a clerk. Клерк деген зат атоочубуз ушул Бакытка аныктама берип атат. Дагы бир мисалды айтып кетсем, футбол бул оюн, жана англис тилинде андай болот. Football is a game. Демек, бул жерде футболго аныктама бул game, оюн. Ошондуктан алдына белгисиз артикл коет экенбиз. Ал эми мындай мисалды карап көрсөк, эгерде бизде кандайдыр бир белгисиз абстрактуу түрдө алма жөнүндө сүйлөп жатканда, алдына белгисиз артиклди коебуз, туурабы? Биз билбейбиз кайсы алма, жөн эле алма. Ошол англис тилинде эрежеге таянсак, биз a белгисиз артиклин коебуз. Бирок бул жерде төмөнкүдөй бир өзгөчөлүк бар. Үндүү тамгалар менен башталган сөздөрдүн алдында биз a деген белгисиз артиклине n деген кошумча тамганы кошобуз. Эмне үчүн? Анткени an apple бир аз оңоюраак келет окуганга салыштырмалуу a apple деген сөзгө. Демек, төмөнкүдөй жыйынтык чыгарса болот. Үндүү тамгалар менен башталган сөздөрдүн алдында n белгисиз артиклин кошот экенбиз. Ошондой эле дагы бир мисалды келтирсем, an exam мисалы. Же example. Actor. Аткаруучу. Жана дагы бир мисал. An entrance деген сөздү алсак, кириш. Демек, бул мисалдардын баарында биздин зат тутуучторубуз үндүү тамга менен башталып атат. An actor, an example. Кана эмесе жыйынтыктайлык, кайсы учурларда белгисиз an артиклин колдонобуз. Биринчи, бир нерсе же адам жөнүндө сүйлөп жатканда. Экинчиден, бир адамга же бир нерсеге аныктама бергенде, мисалы, адам деген эмне, нерсе деген эмне, биз сөзсүз белгисиз артиклин колдонот экенбиз. Жана үчүнчү эсте ала турган нерсе, эгерде сөз үндүү тамга менен башталса, анда биз a эмес n белгисиз артиклин колдонобуз. Бирок ошол эле кезде менде төмөнкүдөй силерге суроо бар. Мисалы, төмөнкү university деген сөздү алсакчы, балким билгендей, бул университет. Жана университеттин эгерде биз кандайдыр бир белгисиз университет жөнүндө айтып атсак, жөн эле университет. Биз кайсы артиклин колдонобуз? A же an? Демек, бул сабактын тапшырмасы бул university деген сөзгө белгисиз артикл кошкондо кайсы вариантты колдонобуз? A же an?
аны комментарийге жазып койгула. Сабактардын толук мүмкүнчүлүгү менен биздин сайтыбызда акысыз колдонсоңор болот. Ак билим, чекит кейжи. Андай эмесе, эмки сабакка чейин. Көрүшкөнчө.